Азамат Казатов чубак ажынын шайлоо жөнүндө айткан насааты. Эгерде талапкерге кылган кызматың үчүн акча алсаң болот, бирок берген добушуңа акча ала турган болсоң, ал арам маселе, арам. Бул сойкулук кылып, чочконун этин жеп арак ичкендей эле арам нерсени оозуңа алган болосуң. Сен добушуңду сатып жатасыңбы? Демек ошол жердин сенин эсебиң бүттү. Ал сага 5 жыл жакшылык кылбайт. Себеби сен добушуңду ошого бааладың. Ал 5 жылдык депутаттык рахатты сенден 1000 сомго сатып алды. Эми эртең сен, эй бир тууганым, сен эмнеге иштебей жатасың деп айтпагының, антип айтканга сенин укугуң жок калды. Себеби сен арзыбаган дүнүйөгө сатып жибергенсиң. Кыяматта ошол депутаттын кылган уурулугуна, кылган жамандыгына сен да жооп бересиң. Тең шерик болосуң. Анткени сен ошого добушуңду саткансың, деп жазат Азамат Казатов. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен чырдашып сотко чейин жеткен Турсунбай Бакир уулун белгисиз бирөөлөр сабап кетиптир деп интернет тармактарына аны жакшы тааныгандар жазып чыгышты. Бул кабар социалдык тармактарда шамалдай тез тарап, айрым саясатчылар аны Адахан Мадумаровдун колунан келиши толук мүмкүн деп пикирин билдиришүүдө. А бирок бул кабарга жабырлануучу болуп жаткан Турсунбай Бакир уулу жооп кайтарган жок. Өзүнө карата айтылган ар бир маалыматка так жообун күттүрбөй кайтарган. Бакир уулунун унчукпаганына караганда фейктердин каралоо аракеттерин астында жаралган маалымат болсо керек деген түкшүмөлдөр да жок эмес. Кыргызда жамандыкты душманыңа да каалабайт деген сөз бар эмеспи? Турсунбай Бакир уулуна ден соолук каалап, маалыматтын чын бышыгын өз оозунан угабыз деген үмүттөбүз деп жазат Аргумент KG. Революция жасай турган жаңы мезгил келди. Ал 4-октябрь шайлоо күнү. Мындай пикирин тарыхчы журналист Кыяс Молдокасымов биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында эл акча алууларга эмес, жаңы идея менен келген партияларды тандашы керек. Шайлоодо дебаттарга көңүл буруу зарыл. Кимдин ким экени ошондо билинет. Ошондо биз кимге добуш берип жатканыбызды көрөбүз. Пандемиядагы адамдардын аң сезимин өзгөрттү. Баягыдай көчөгө чыгып, кыйкырып революция кылган убакыт өттү. Революция жасай турган жаңы мезгил келди. Ал 4-октябрь шайлоо күнү. Эл акча алууларга добуш береби же жаңы идея менен келген жаңы күчтөрдү шайлайбы, ошондо чечет. Менимче 4-октябрь элдин добушу менен революция жасаган күн болушу керек. Акчасына ишенген партияларга, атка минерлерге сабак болуп, кийинки шайлоодо алар катарын тазалап, жаңы идея менен келүүгө аракет кылышат эле, деди тарыхчы. Чоң Казаттын лидери Сыймык Жапыкеевге карата кылмыш дүйнөсү тараптан кысымдар болуп жатканын эшиттик. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз Каймана аты менен таанылган кечээ эле 2 адамдын өлүмүнө шектүү катары камалып, бирок кандайдыр бир себептер менен түрмөдөн бошонуп чыгып кеткен Чыңгыз Жумагулов Жапыкеевге телефон аркылуу байланышып, тынч жүрүшүн, жаңы эле түрмөдөн чыкканын, ага баары бир экенин эскерткен экен. Чыңгыз Жумагулов менен Канат Исаевдин да байланышы бар экени айтылып жүрөт. Камактан эртелеп чыгуусуна да жардам бергени боюнча маалыматтар чыккан. Мына ошентип алдыдагы шайлоодо кылмыш дүйнөсүнүн таасири күч болчудай. Ал эми Сыймык ЖапыкеевДөөнүн кысымына туруштук береби же жокпу, аны алдыда көрө жатарбыз, деп жазат Опер KG. Бек Борбиев, ооба чын, Райым 30 жылдан берки жакын досум, ооба Бакиевчил болгом. Бек Борбиев Бакиевчи Райымчыл деген сөздөр тынымсыз айтылып келет. Ырчы бул тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Мен 2 жылдан бери эле депутаттыкка барбайм деп келем. Баракчамды түрүп окусаңыздар болот. Мен 30 жылдан бери эле депутаттай жашоо өткөрөм жана депутатман. Кыргыздын кайсы жерине барбайын кучак жайып тосуп алар күйөрмандарым бар. Ыр күйөрмандардын мындай сыйына Аллах ыраазы болсун деп ушул күндөргө чейин сыямды кургатпай эмгектенип келем. Бул пикиримде бүгүн дагы турам. Албетте кийинки күндөрү болгон окуялар боюнча дагы токтолуп кетпесем болбойт. БШК мага 7500 сомго айып тагыптыр. Мен дагы аны интернеттен окудум. Унчукпай барып төлөп койсом деле болот. Бирок мекеним Кыргызстан деген ырды шайлоо башталгыча интернет баракчасына чыгарыптыр деген айып. Кудайды карасаңар боло. Менин баракчамдан ырды көрдүңөрбү? Мен дагы мыйзам сыйлаган адаммын. Албетте чыгармак эмесмин жана чыгарган жокмун. Ал интернеттеги вариант ырдын бүт элек кезиндеги уурдалып, Моя Родина деген фейк аккаунтка жүктөлүп, эң кызыгы реклама деп акчасы төлөнүп, раскруткага коюлат.
Албетте саясий оппоненттер тарабынан уюштурулса керек. Албетте кандай гана фейк аккаунт болбосун, алгачкы жүктөлүү булагын тапса сөзсүз болот. Албетте изилденет жана сот тергөө тараптан акыйкат иш алып барылат деп ишенебиз. Бул сөздөрдү мен азыр трайбалист саясий серепкерлер же фейк аккаунттардын алдында актанайын деп эмес, өзүмдүн санаалаштарыма, пикирлештериме маалымат үчүн жазып коюуну туура көрдүм. Ооба, маалымат үчүн дагы айтып койчу бир-эки сөз бар. Кийинки учурда баракчамдагы комменттер арасында саясат аралашкан сөздөр көп. Бакиевчил, райымдын ырчысы деген мааниде. Ооба, Бакиевчил болгом. Мен башкаларга окшоп бир жээктен экинчи аша жээгине өтө качкан жокмун. Кан кечип 90 жаш өмүрдү кыйып, кыргызга 1000 жылдык кырсык болгон адамдын командасына өтө качканга мүмкүнчүлүгүм көп эле. Эки жакын досум анын жанындагы өтө жакын кишилери болчу. Анта албадым. Көкүрөк катып туруп алды. 10 жыл аны менен ФБ аркылуу күрөштүм. Акыры эмне болгонун баарыңыздар билесиздер. ТВ радиону тыюу салып, кимдин ким экенин убакыт көрсөттү. Мага сахна бербей турганда күлүп табасы кангандар көп болгон. Азыр темир тордун артында же качып жүрөт. Эч кимге капачылыгым деле жок. Бул турмуш деп билем. Ал эми райым боюнча, ооба, партияга ыр чыгардым, ырдадым, башка да колдон келген жардамымды бере берем. Кыргызды көтөрөм, өнүктүрөм деп бир досуң шайлоого аттанса, четте карап турасыңбы? Кантип жардам бербейсиң? Ооба чын, 25-30 жылдан берки жакын жолдошум, досум. Менин эл катары эле көп деле жакын жакшы досторум жок. Ушул жашка келгенде жаңы дос таба албайсың, издебейсиң, бирөө жакшы досун бербейт. Бул түшүнүктүү маселе баарыбызга. Мына шайлоо башталды. Шайлоого кызыктарларга ийгилик каалайм. 30 жылдан бери ыр дүйнөсүндө тынбай жүрүп, көпчүлүккө ошол дүйнө аркылуу жакын болуп калгам. Андыктан ушундай учурларда алардын тандоосу меники дал келбей калса, алар мага өтө капа болору бышык. Туура түшүнөм, бул психологияда дагы ушундай экен. Өзүнүн эле үй бүлө мүчөсү тескери жакка баскандай сезилет тура. Достор, мен бул жашоодо башка бирөөнүн оюн сыйлаган деген тарбия алып чоңойгом. Жана өзүмдүн көз карашым, жеке пикирим бар. Ошондой эле ал нерселерге бекем турам. Андай болбосо, өз ою жок далысынан таптап койсо же акча суна калса, чуркап кеткендерден болсом, анда менин жашоом таптакыр башкача болмок. Көп жылдар мурда эле эл артисти болуп, деги эле көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарды алып, бир бурчта отурмакмын. Мени көбү башкарылбайт деп айтышат экен. Ооба, мен дал ошондоймун жана ошондой мүнөздүү кыргыз экениме сыймыктанам деп жазат Бекборбиев. Камчыбек Ташиев: акча сунуштагандарга элдин, журттун, мамлекеттин кереги жок. Кыргызстан жыл өткөн сайын коррупцияга белчесинен батып баратканын Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев шайлоочулар менен жолугушууда белгиледи. Мекенчилдин лидери Камчыбек Ташиев 4-сентябрда Абактагы саясий туткун Садыр Жапаровдун кичи мекени Ысык көл районуна караштуу Түп районундагы Кең суу айылынын тургундары менен жолугушту. Мурда мынчалык эмес эле, шайлоолорду катарына 5-6 урууларды кошуп алган бийликтин бир партиясы чыкчу. Ал партияга бюджеттин көзүн караган кызматкерлерди мажбурлап добуш бердиртип өтүп кетишчү. Бүгүнкү күндө андан да оор кырдаал жаралды. Себеби катарында мамлекеттик кызматтарда иштеп, топтолуп, коррупцияга жол берген 3-4 партия чыгып, элдин башын айлантууда. Мурда эл бир партия менен күрөшсө, азыр 3-4 партия менен күрөшкөнгө аргасыз. Элдин айласы калбай калды, деди Камчыбек Ташиев. Лидер элди мындай партиялардын куруу убадаларына алданып, добушун акчага алмаштыруудан баш тартууга жана мамлекеттин келечеги үчүн маанилүү орду бар партияларга басым жасоого чакырды. Акча сунуштагандарга элдин, журттун, мамлекеттин кереги жок. Тапканын чет өлкөгө алып чыгышат, ал жактан үй алышат, башка кылышат. Же Кыргызстандын кең байлыгын сатып алып, тоону чокойт. Ошентип дагы бир 5 жыл жыргайт, дагы 1 айлык маянасын элге тарката коюп, кайрадан парламентке барып алат. Муну эл журтка жеткириши керек, деди Камчыбек Ташиев. Ал коррупциялык иштерге таза саясатчыларды тартуу аракеттери жүрөрүн, муну менен чындыкты айткандардын катарын азайтууну каалашарын белгиледи. Кээде мени да сазга тартып кеткилери келет. Мени жана башка мага окшогон чындыкты айтуучуларды тартып кетишсе, баарыбыз унчукпай калсак эмне болот? Эгер мени тартып кетишсе, минтип коррупция тууралуу айта алмак эмесмин. Чындыктан качып, сылап-сыйпап сүйлөр, силердин көңүлүңөрдү көтөрүп коюп, мени шайлагыла деп кете бермекмин, деди Мекенчил партиясынын лидери. Жолугушуунун соңунда Кең суу айылынын тургундары Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын айтып, бата берип, алдына аргымак тартуулашты. Съездбек Искеналиев менен Раиса Атамбаева катуу талкууга түштү. Белгилүү ырчы Съездбек Искеналиев Раиса Атамбаева менен сүрөтүн жүктөп, катуу талкууга алынууда. Анын катталуучулары ар кандай пикирлерин калтырышкан.
Бары бир бул биздин биринчи ханайым, чындыгында күчтүү айым экен. Негизи эле биздин кыргыз айымдары күчтүү. Азыркы ушундай кырдаалда элдин баары жүдөп жатышат деген билдирүүлөрдү калтырышкан. Адахан Мадумаров: колубузду куушуруп отуруп калбайбыз. Саясатчы Адахан Мадумаров Бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп сыпаттап, сотко кайрыларын айтты. Колубузду куушуруп отуруп калбайбыз, укуктук талаада күрөшүүгө даярбыз. 3-сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого каттабай койду. Буга аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганы негиз катары көрсөтүлдү.